Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов педагогикалык жаңыча ыкма менен балдарга гана эмес, алардын ата-энелерине да билимин жогорулатууну максат кылат. Ата-эне окумайын, ата-эне билимдүү болмойун, балада билимдүү болбойт деген уран менен иш алып барат. Мунун алкагында энелер мектебин уюштурган. Анын бул программасынын өлкө аймагында жайылтуу иштери жүрүүдө. Талас облусунда өзгөчө бул программаны Бакай Ата районунун билим берүү тармагы активдүү колдоп иш алып барышууда. Гапыр Мадаминов агайыбыздын энелер программасы боюнча бул ишти жайылтуу абдан керек деп ойлойм. Себеби дегенде биз мынакей ушу сентябрь айынан бери ушул ишти биз мектептерде, бала бакчаларда жайылтып келе жатабыз. Бул агайдын өзүнүн иштеп чыккан программасы бар, энелер мектеби боюнча. Бул программадагы темалардын бардыгынын материалдары бул китепте бар. Ата-энелер сиздер үчүн деген. Бул деген мугалимдер үчүн жана тарбиячылар үчүн колдонмо болуп эсептелинет. Эгерде готовый сабактар керек болсо, даяр сабактар көргүзү келсе, мына ушул 100 тема негизинде YouTube каналында бизден энелер мектебинин программасы боюнча облустук координатору Салтанат Бейшенованын ушул даяр видео сабактары бар. Программа аркылуу ата-энелер баланы туура тарбиялоого окутулат. Үй-бүлөдө энелер бала тарбиясы менен олуттуу алектене баштады. Мында ата-энелер 60 сааттык программа менен энелер мектебинде окутулуп, жыйынтыгында экзамен, атайын сынактарды тапшырышып, бала тарбиясы, билим баалуулугу тууралуу маалымат алышат. Өзгөрүш айыл аймагындагы Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектебинде райондун бала бакчаларында иштеген тарбиячылар үчүн да энелер мектеби туурасында окутуу семинары уюштурулду. Тарбиячылардын айтымында азыркы информациялык коомдо маалымат көп болгондуктан балдар кайсыл маалыматты, кайсы китепти аларын билбей кыйналышат. Ошол үчүн атайын акыл эмгегинин маданияты деген сабагы бар. Анда балдар көп маалыматтын арасынан негизгисин, зарылын тандап, өз алдынча билим алууга, алган билимин турмушта пайдаланууга үйрөтүлөт. Энелер мектеби программасынын аркасында мектеп менен ата-эненин мамилеси да жакындап, өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо боюнча пайдалуу маалыматтарды алышууда. Ата-энелер менен аябай тыгыз биргелеште иштеп алдык, иштеп жатабыз. Дагы буйруса иштейбиз деген үмүттөбүз. Балдарга дем берди. Ата-энелер ушундай чын жүрөктөрү менен өздөрү ойгонушту. Бир гана тарбиячынын иш аракетине тарбиячы көп кыйынчылыктарды көрө алышканда, азыркы убакта бул ата-энелер мектеби менен бир гана энелер келген жок. Бул жерде аталарыбыз да келип жатты. Аябай сонун чыгармачылыктар менен аябай кызыктуу сабактарды өтүп берип жатышат. Ата болсоң акылдуу бол дейт, эне болсоң мээримдүү бол дейт. Ата акылы менен баласын тарбиялайт экен, эне мээрими менен баласын тарбиялайт экен. Биз аябай кубанычтабыз. Ар дайым ушу балдарга дем берсе, күч берсе, балдарды туура жолго үй-бүлөдөн баштайт экенбиз. Ата-бабаларыбыз дагы бизге ошол өзүнүн таалим тарбиясын ошол боз үйдөн эле көргүзүп келишкен. Эне үйдө болгон, ата жоодо болгон деп бизге аябай сонун ата-бабаларыбыздан калган насааттары бар. Биз да ошол нерсебизди калтырбай, балдарга жакшы таалим тарбия берсек деген оюбуз бар. Балдарды тарбиялоодо анын дүйнө таанымын, ой чабытын өстүрүү зарыл. Ой өрүшү, дүйнө тааным сабагы программада камтылган. Бул сабактын да китеби атайын программа негизинде жазылган. Тарбия башаты үй-бүлөдө, ал эми балдар бакчасында наристелердин жашоого болгон алгачкы көз карашы калыптанып, дүйнө таанымы түптөлөт. Мындан улам элет жерлеринде балдар бакчалардын ишмердүүлүгүн жандандыруу биргелешкен аракет менен ишке ашууда. Агайдын автордун өзү менен жолугушуп, чоң иш тажрыйбасын алып келгенбиз. Агайдын иш тажрыйбасы биз азыр бүгүнкү күндө Бакай Ата райондук бала бакчалардын эң алдыңкыларынан болуп биз колдонуп баштадык. Агайдын бул автордук программасы бизге абдан чоң түрткү берди. Себеп дегенде ата-энелер менен тарбиячылардын ортосунда өтө тыгыз байланышта болду. Ошону менен бирге эле энелердин билим деңгээли дагы күндөн күнгө өсүп, жана ата-энелер өрнөк болушат деген темада жашынакай бизде бала бакчаларда иш-чара болуп, бардык бала бакчалар бүгүнкү иш-чарага ушундай сонун активдүү катышып, бул иш райондук деңгээлде жакшы жайылды деп мен айта алам да. Энелер мектебинин окутуу семинарында райондогу балдар бакчалары программанын алкагында жасалган иштердин жыйынтыгын көрсөтмөлүү көргөзмө менен уюштурушуп, келечек муунду туура тарбиялоо багытында ар кандай тажрыйбалар менен да бөлүшүштү.
Рахат Бекшелиева, Бақыт Жамакеев, Таңқы талас программасы үшін.